2019-жылдын 14-декабрь күнү Борбор Азиядагы Америка университетинин кампусунда DevFest 2019 IT конференциясы болуп өттү. Аталган иш-чаранын максаты IT технологияны жана Google продукцияларын өнүктүрүү болуп саналат. Мындан сырткары мектеп окуучуларын жана студенттердин технологияга болгон кызыгуусун арттыруу башкы максаттардын бири. Это мероприятие проходит в стенах. Иш-чара быйыл 3-чү ирет Борбор Азиядагы Америка университетинин имаратында өтүп жатат. Бүгүн мен окуу жай менен Google Developers коомчулугун байланыштыруучу катары кызмат аткарам. Иш-чара чындыгында программисттерди колдоого багытталган. 5 жыл аралыгында IT жаатында Кыргызстанда бир топ алдыга жылуу болду. Биз кыргыз программисттерин колдоого, башка мамлекеттин өкүлдөрү менен тажрыйба алмашууга, келечекте алардын дагы башкалар сыяктуу мүмкүнчүлүктөргө ээ болуусуна шарт түзүп бергибиз келет. И использовать Фестиваль профессионалдар арасында байланыштарды арбытууга дагы багытталган. Ар бир конок өз кесибинин мыкты адистери менен технология жаатындагы акыркы жаңылыктар тууралуу маек кура алды. Спикерлердин атайын даярдаган презентацияларын көрүп, кызыктырган суроолорун берүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Спикеры у нас Бүгүн буга чейин катышкан спикерлер дагы бар. Алар кардары менен болгон мамиле, коммуникацияны кантип түзүүгө болот, команда ичиндеги коммуникация жана башка түрдүү темалардын алкагында айтып беришет. Мындан сырткары Австралия жана Астанадан чакырылган атайын спикерлер бар. в карьере. Учурда Кыргызстанда IT жаатына кызыккан жаштардын саны жыл сайын өсүп келет. Атайын бул багытта окутуучу тармактар дагы бар. Серепчилердин айтымында аталган тармак бат өнүгүүдө. Мындан сырткары инновациялык технологиялар ата мекендик экономиканын өнүгүшүнө бир кыйла түрткү берет.